коллегаларды өткөзүп келдик, областтардын коллегаларын өткөзүп келдик. Маселелер бар. Маселелер кандай маселелер? Азыр биз жумушчу топ түздүк. Мыйзамдарды мындай дал келтирүү багытында жумушчу топ түздүк. Анткени акимдердин мындай бир ойлору, алардын ойлору айтып атышат. Бизде мыйзам боюнча биз 5 министерствонун баягы алардын аймактык бөлүмдөрү бар да. Ошо аймактык бөлүмдөрүнө биз дайындайбыз депчи. Бирок дайындап атканда министрликтер биздин берген кадрларга биз макул болбой атышат деген сөздөр айтылып калды. Ушул ыйгарым уктарды ушул жагынан айтып атсаңыз керек. Бирок алар айтат, биз аким болгондон кийин бизге мындай толук башка дагы мамлекеттик мекемелердин дайындоо боюнча укуктарын бергиле деген сөздөр айтылып атат да. Бирок биз азыр ушул боюнча биз бир ойго келебиз. Бул президенттин алкагында дагы анын астында дагы ушул кеңешме болот. Ошондо бир чечим чыгарабыз. Эмне үчүн дегенде ал жерде улуттук коопсуздук комитетине ал жерде бул берилбейт. Ички иштер берилбейт, прокуратура, статистикалар берилбейт да. Башка ал жерде мисалы рейстин начальнигин деп айтып атышат, архитектураны айтып атышат, жана башка кадастрды айтып атышат. Ушундай маселелер бар да. Анткени биз райондо ушул саясатты биз жүргүзсөк, эгер жооп берсек, биз жооп берели толугу менен деген. Ошон үчүн ушунун негизинде ыйгарым уктуу боюнча толугу менен биз ревизия жасадык. Азыр акыркы жыйынтыктар мына бул айда, март айында ушундай чыгарылат. Ошондо биз берилгенден кийин биз аларга да талап коебуз. Сен ошол жерден анда толугу менен райондо өзүнүн экономика абалын колго аласың, салык системасын толугу менен аласың. Анткени бизде салык мындай карасак, бизде Бишкекме чүй эле салык төлөмдөрүн 90% жакын ушул жерден толот да. Региондор жакшы бербей атат, ачык айтканда. Ошон үчүн бул жерден биз дагы эгер ыйгарым укуктарды алгандан кийин сиздер дагы салык системасында, коопсуздугундагы, суусундагы, таза суусундагы, саламат сактоосундагы, билим берүү жаатындагы маселелерин дагы сен ошондо толугу менен жооп бересиң деген ушундай сөздөр болду бул жыйынтыгында.